Кыргызстанда 1-июлдан тартып электр энергиясынын баасы 1,5 экесеге көтөрүлүшү мүмкүн. Энергетика министрлиги талкуулап жаткан ушул тарифтер учурда коомчулукта кызуу талкууга алынып жаткан чагы. Министрликтин бул демилгеси парламент менен кардарлардын ортосунда колдоого алынабы же тескерисинче сынга кабылып налат угабы? Сиздин депутат программасынын кезектеги чыгарылышы түз эфирде. Анын алып баруучусу мен Меримбай Элиева. Студиянын меймандары менен тааныштырып кетейин. Парламенттин депутаттары Туратбек Мадылбеков Атамекен фракциясынан жана Дастан Бекешев Ар Намыс фракциясынан. Студиябызга куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Блиц таймаштын эрежеси тууралуу эки сөз. Программабыз 20 мүнөткө созулат. Ушул убакыт аралыгында алып баруучу бир катар суроолорду узатат. Ал эми ага сиздер 45 секунддун ичинде жооп кайтарыңыздар керек. Мындан сырткары ушул талкууланып жаткан теманын алкагында бири-бириңиздерге каалаган эки суроону узатууга укуктарыңыздар бар. Муну менен катар эле видео суроо жана ошондой эле көрөрмандардан келген суроолор дагы болмокчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал үчүн биздин түз эфирде 67 41 11 телефондору иштеп жатат. Телефонду чалып сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Анда эмесе азыр экөөңүздарга, ар бириңиздерге бирден суроо узатайын. Туратбек мырза, биринчи суроо сизге болсун. Мынакей 1-июлдан тартып электр энергиясынын баасы 1 сом 20 тыйынга көтөрүлөт деп айтылууда. Бул бааларды карап турган болсок, бул кымбаттоо жайкысын айына 300 киловаттан жогору, ал эми кышкы мезгил болсо 600 киловаттан жогору жаккандарга гана тийиштүү. Ал эми эгерде нормага жетпегендерге болсо, азыркыдагыдай эле 70 тыйындан төлөнөт деп жазылган да. Бул тарифтерди көтөрүү зарылдыгы эмнеден улам келип чыкты? Эми тарифтердин көтөрүлүүнүн зарылдыгы өзүңүздөр билесиздер. Бул биринчи жылы же болсо биринчи убакыт болгон жер жок. Бул болсо ушу Бакиев заманынан баштап эле бул 2008 жылдан баштап ушу тарифти көтөрөбүз деп келатышат. Бирок буга чейин көтөрүлбөйт. Себеби дегенде элдин нааразычылыктары аябай көп да. Бирок ошону менен бирге дагы бизде электр системасындагы баягы жабдыктардын баары тең эскиришинин негизи дагы көп нерсени ушул көтөрүүгө алып келип атат деп мен ойлойм да. Муну кече жакында өкмөттүк эмес, бул министр энергетика Артакбаев ошону көтөрүп чыкты. Эми жакын арада өкмөттө талкууланып. Рахмат, убактыңыз бүттү. Дастан мырза, кийинки суроо сизге болсун. Мында постсоветтик мамлекеттерди карап көрсөк, бир гана Кыргызстанда электр куну эң эле арзан экен. Сиздин ушул электр энергиясынын кымбатташына каршы чыгып жаткандыгыңыздын себеби эмнеде? Чын эле тарифтер жетиштүү же ушул айрым бир маалымат бурактары жазып жаткандай, сиз келерки парламенттик шайлоодо ошол эле журналисттердин, ошол эле коомчулуктун көңүлүн буруу менен алардын көңүлүн алуу болуп жүрбөсүн? Мен каршы болуп атканым себеби мындайда азырынча айлыктар көтөргөн жок. Пенсияны, пособияны эч ким көтөргөн жок. Ошон үчүн биринчи кадамда айлыктарды, пособия жана пенсияларды көтөрүш керек. Экинчиден, электросистемада абдан көп коррупционный схемалар бар. Ошолорду жойгондон кийин ошондо биз айта алабыз да, көтөрсө болобу же көтөрсө болбойбу. Анткени аларда абдан көп мындай прочий расход деген бар. Ошол ичинде кымбат машиналар бар. Ошол ичинде командировка, чиновниктердин командировкасы бар. Ошол ичинде биз билбейбиз да дагы прочий расход бул эмне. Дастан мырза, мынакей сиз ошол электр тармагында коррупциялык схемалар бар деп калдыңыз да. Сиздин ошол коррупциялык схемалар бар экенине далилдериңиз барбы? Эгер бар болгон болсо, анда антикоррупциялык кызматка кайрылгансызбы? Мен бир эле пример айта кетсем, мен бир күнү бир досто отурсам, бир электрик келген да. Ошол электрик келип, мени видимо билбейт экен, мени достон 2-3 миң сурап атпайбы. Бирок мен антикоррупционный служба катты жазган жок. Мен ошо мындай разъяснительная работа катары айттым, ушундай кылбаш керек. Анткени бул туура эмес. Рахмат. Анда эмесе азыр биз электр жарыгынын кымбатташына байланыштуу калкаралап элдин пикирин дагы угуп көргөнбүз. Ошого көңүл буралы анда. Электр энергия кымбаттаса жакыр эл кантип жашайт? Соңдор төлөбөсө 400 миңден акчаларынчы.
Анан карапайым эл кандай болот? Чоң бизнесим болбогондон кийин, же бир мындай көп светти жакпагандан кийин мен пенсияда киши болсом, мага туура эле. Квартирасынан чыкпаса, светистен чыкпаса, эмне деген жашоо болот? Балдарыбызды багабызбы же свет анан квартирасын төлөп жүрө бермек белекпизби? Жана коррупциясын жок кылса, ошо схемалар урдаган. Анан кийин көрөт элек да, анан кийин кичинекейден кымбаттаса болот. Бизнес дегендер ошон үчүн баягы өркүндөп атышат да, баягы мүмкүнчүлүгү бар болгон үчүнчү. Алар эми караштырып дагы мындай реальный бир тарифти койсо болот да. Ишканаларга деле азыр ишканалардын көп эле частный болуп кетти да. Анан жөнөкөй эл үчүн мурунку эле тарифти коюп койсо дейм да. Мынакей биз азыр жаңы эле ушул элдин электр энергиясынын кымбатташына байланыштуу пикирин билдик. Ал эми электр энергиясы эмне себептен кымбаттап жатат, ошого байланыштуу дагы бир пикир бар эле. Видео ошого дагы көңүл буруп коелу. Андан кийин программабызды улантабыз. Себестоимость электроэнергии и затраты по нему были другие. Былтыркы жылы электр энергиясынын өздүк баасы менен чыгашасы башкача болчу. Ал эми учурда тарифтерди которуу керек болуп турат. Себеби энергетика керектелген атайын жабдуулар сатылып алынган. Ага каражатты донорлор насыя иретинде бөлүп беришкен. Эми аларды кайтаруу керек. Биз техника, жаңы жабдуулар менен камсыз кылуу жагындагы карашыбыз керек да. Это необходимость такая есть. Мынакей азыр ошол электр энергиясынын кымбатташынын бирден бир себептерин айтып кетти. Бирок эгер чындап эле карап көрө турган болсок, бүгүнкү күндө энергетика тармагында жабдуулар, техникалардын бардыгы Советтер Союзунан бери колдонулуп келаткан тамтыгы чыгып, же болбосо ушу жарактан чыгып калгандыгы маалым да. Анан кийин карап көрсөк, бул биз тарифтерди кымбат каршы чыгып, буга бөгөт коюла турган болсо, анда биз энергетика тармагындагы кризистен кантип чыгабыз? Бул жердеги ошол бардык жоопкерчиликтерди, кепилдиктерди сиздер моюнга аласыздарбы өзүңүздөр? Келиңиз, жооп берип коңуз. Мен жоопкерчиликти алам. Анткени азыр энергия системада 22% потеря, коммерческий потеря деп ушундай болот атпайбы? 22% бул абдан көп. Значит, бул 22% ичинде көп мындай уруулар, көп мындай схемалар бар да, ошону жойгондон кийин хотя бы 6-5% болсо, менин оюмча биз оборудование ала алабыз, оборудование жаңыртабыз, эми шарттар болуп калат да бизде. Сиз мисалы үчүн коалициянын мүчөсүсүз да. Ооба, бирок мен бул министрдин ою мен макул эмессиз. Колдобойм. Түшүнүктүү. Келиңиз, анда сиздин пикириңиз. Кантип чыгабыз кризистен энергетикалык? Эми кризистен чыгуунун 2-3 жолу бар. Бул биринчиси мисалы айта турган болсок, биз мына бааны көтөрүп коюп чыгуунун жолу бул эң оңой жолу. Ал эми карай турган болсок, артта бизде өзүбүздүн тарыхыбызда электр энергиясын жанагы жогоруда мен кесиптешим Дастан мырза айтып кетти. Бул жерде негизинен биз эң биринчи уурдаган уурларды, схемаларды таап, ал жерде бир канча киловатт деген, миңдеген, миллиондогон киловатт электр энергия уурдалып кетиши, мына ошолорду табышыбыз керек да бизчи. Кантип? Себеби дегенде бизде укук коргоо органдары бар. Мисалы АКС, ГКМБда ошол дагы мынакей былтыр бир топ иштер козгогон. Убактыңыздар бүттү. Келиңиздер, ушул теманын алкагында эле бири-бириңиздерге бирден суроо берүүгө укуктарыңыздар, кеңиңиздер баштаңыздар. Дастан мырза, кандай сурооңуз бар Туратбек мырзага? Туратбек байке, мисалы өкмөт ушуну сунуштап келсе, жогорку кеңеш колдосо, Кудай сактасын, эми колдосо, сиз ушундай тариф менен төлөй аласызбы? Жакшы суроо болду, келиңиз. Негизинен жакшы суроо. Эми ал келгенде биз карап көрүп туруп, мен ойлойм, мен деле ошол тарифине макул болбойм. Анткени биз тез темпте ошондой эки эсе биз тарифти көтөрүп жүрүү. Мен төлөп берсем дагы көпчүлүк биздин пайыз 50% жалпы төлөй албайт да, буч.
Сиз азыр учурда канча төлөйсүз? Айына канча чыгат Бул сизге? экинчи меники суроом болгондо. Мен эми азыркы бүгүнкү тариф менен мен квартирада жашаганда ошол тарифтин негизинде мен төлөйм азыр. Болжолдуу турат канча төлөйсүз? Азыр 70 тиң менен төлөйбүз да биз азыр. Макул, анда азыр бизден көрөрмандардан келген суроо бар экен. Урматтуу көрөрман, сурооңузду узатсаңыз болот, сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Саламатсыңарбы? Саламатчылык, узатып бериңиз. Отабыз. Эми силер деген ушу электр тарифти көтөрөбүз деп атасыңар. А бирок ушул экини карапайым эл көтөрө алабы? Рахмат. Эми туура карапайым көтөрө алабы деп туура суроо берип атат. Бүгүнкү күндө карапайым эл көтөрө албайт. Мен ачыктан ачык айтып коюшум керек. Ошон үчүн андан көрө биз мынакы азыркы тарифтердин көтөрүлүп атышындагы мисалычы бизде ушундай бир ортомчу фирмалар бар азырчы. Электр энергиясын 70 тиңден сатып алып 1 сом 50 тиңден саткан. Бир топ чоң объекттерге бир сом ошолор сатып өздөрү байып аткандар бар. Мына ошолордун баардыгы биз жок кылыш керек. Биринчиден тарифти көтөрөрдөн мурда. Мына ушундай компанияларды жок кылыш керек. Мисалы мен ойлойм, Дастан мырза да мени колдойт, ушу биздин палатанын депутаттары ушуну колдоса керек деп ойлойм да. Адегенде жок кылып туруп иштешибиз керек. Менин оюмча не то что карапайым эл, мындай бизнесмендерге дагы мындай абдан кыйынчылыктар болот да көп. Анткени алар ошону товарлардын баага себестоимостько киргизет да, ошон үчүн электр энергия тарифтер көтөрсө башка товарлар кымбаттайт да. Мынакей биз жогоруда эле айтып кеткендей эле Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн арасында эң арзан электр энергиясына төлөмдөрү эң арзан экен да. Азыр мен силерге бир катар мисалдарды кетирип кетейин. Мисалы үчүн Тажикстанда 1 киловатт саатына 1 сом 30 тыйын, Казакстан менен Өзбекстанда 1 сом 62 тыйын, Россияда болсо 2 сом 44 тыйын экен. Ал эми эң эле жогору ушул Белоруссия менен Молдова экен. Бул жерде ушул 5 сомго чейин жогорулайт экен. Бул жерде биз эми азыр экономикалык мына рынок шартында жашап жаткандан кийин ар бир товардын өзүнүн баасы болууга тийиш да. Туурабы, Туратбек мырза? Анан кийин бирок жарды жалчыга, карыяларга мамлекет каралышы керекпи? Сиз социалист катары кандай жеңилдиктерди сунуштайт элеңиз? Эми мындайда биз дайыма салыштырып айтабыз да башка өлкөлөргөчү. Ошол эле мынакей өзүбүздүн мынакей Россия, Казакстан же болбосо башка Европа мамлекеттеринечи биз аларга салыштырбаш керек. Анткени биздин бүгүнкү күндө жашоо шартыбыз бөлөк да, туурабы? Ошон үчүн биз да ошо карата биздин мынакей бүгүнкү күндө баа бүгүнкү күндө туура деп мен эсептейм да. Ошон үчүн социалист болгондон кийин мен негизинен жалпы биз өзүбүз карапайым калктын негизги мүдөөсүн биз чечип берибиз керек. Карапайым калк эмнени каалайт? Бүгүнкү күндө арзан электр энергиясын каалайт, арзан жашоо турмушту каалайт. Мына ошолордун баардыгы биз шарт түзүп берибиз керек. Сиз азыр өзүңүздүн пикириңизге өзүңүз каршы чыгып жаткан жоксузбу? Эмне боюнча мисалы? Мынакей азыр арзан бааларды караш керек, бааларды ошол бойдон калтырыш керек деп атасыз. Мен башынан айтам. Түшүнүктүү? Вактыңыз бүттү. Келиңиз Дастан мырза, мынакей сиз тарифтерди көтөрбөй туруп, энергетика системасындагы ошол кризистен чыгуунун кандай конкреттүү жолдорун сунуштайсыз? Кандай пикириңиз бар сиздин? Конкретный биринчи кадам бул бюджетти ачык кылыш керек. Каяка акча кетип атат. Анан мындай башка жерге кетип атса ошолорду жоюш керек ошондой схеманы. Экинчиден коммерческий потеряны кыскартыш керек. И үчүнчүдөн аларга мындай тыюу салыш керек да, машина кымбат албасын, кымбат командировкаларга барбасын. Менин оюмча бул мындай 3 эмелер, кадамдар бар да. Бул абдан мындай негизги кадамдар. Жана башка кадамдар бар. Сиз бул убакка чейин ушул кадамдарыңызды парламенттин отурумунда сунуштадыңыз беле? Мен көп жолу каттарды жаздым энергетика. Түшүнүктүү. Ушул теманын алкагында дагы бир-бирден суроо узатсаңыздар болот. Мен берип коеюн. Келиңиз. Жок, сиз берип. Мен берип коеюн Дастан коллегама, негизинен Дастан мырза. Ушу канча жылдан бери мынакей ушул электр энергиясы боюнча жалпы Кыргызстан элинде аябай катуу талкуу сөздөр келатат. Мына ушунун коррупциялык жолдор менен урдалып кетишинин себептерини бири жоюлбашынын себеби эмнеде? Ошону айтып берсеңиз.
Менин оюмча мындайда ошол системада көп адиссиз мындай кадрлар отурушат, анан эски кадрлар отурушат. Келгендер кадрлар ошолордун мындай кандай политический воля жок да ошону жойгонго. Хотя АКС, президент, премьер-министр бүт баары эле билишет ошол схемаларды. Сиз билесиз, мен билем, туурабы? Бирок менин оюмча бул жерде не то что политический воля, бул жерде катуу кылыш керек да. Эми жоопкерчиликке тартыш керек, бул сот жагынан иштеш керек, башкы прокуратура иштеш керек, АКС бүт баары эле иштеш керек. Келиңиз, анда экинчи сурооңуз сиздин, Дастан мырза. Вот сиз дагы эле айткан жоксуз да, мисалы сиз жайында же кышта, жайында жана кышта канча төлөйсүз ар бир айда электричество? Мен электр энергиясын негизинен азыркы бүгүнкү баада кармап ошо менен эле төлөйм. Квартирадачы көп биз мындай 2000 сом тегерегинде. Болжолдуу түрдө мынакей айына канча чыгат сизге? Эми 300 сом тегенде төлөйбүз. 300 сом? Эгерде кымбаттаса, сиз кымбаттаса ошого 2 эсе көбөйтүп коебуз да ошончо. Ошондо 300 сомдун ордуна 600 сом төлөп калабыз. Жок, абдан жок, андан дагы баасы көтөрүлөт. Көтөрүлүшүн жараша төлөйсүң да, туурабы? Макул, анда мындай. Биз тарифтерди ошол бойдон эле калтыралы, биз эч кандай көтөрүлөрү болбосун, же болбосо кайра тескерисинче тарифтерди көтөрүп коелу дейлик. Андан кийинки мынакей карапайымдын калктын бүгүнкү күндөгү ошол күнүмдүк турмуштагы эле кыйналып жашап жаткандарынын кесепети ошол энергиянын кымбатташы, тескерисинче кайрадан абалды ooрлотуп жибербейби, ушунун жоопкерчилигин кантип мойнуңуздарга аласыздар, кантип жоёсуздар деп ошол боюнча жооп берсеңиздер. Мисалы мен айтат элем, 2010 жылкы революциянын чыгышы бул түздөн-түз биринчи электр энергиясынын көбөйтүүнүн негизги жолу болгон. Ошон үчүн биз да ошо мен апайызда жүрүп туруп ошону көтөргөнбүз бизчи. Көтөрүп чыгып, мынакей азыр ошо бийлик кеткен. Ошон үчүн биз дагы эгер тарифти көтөргөн болсо жанагындай уурчулуктардын баарын жоюп туруп, анан кийин акырындык менен көтөрүшүбүз керек. Бул туура болот деп эл да туура түшүнөт. Мынакей Дастан мырза, сиз бул жерде ошо каршы чыгып, тарифтер ошол бойдон калсын деп жатасыз да. Бирок бир эле мисал келтирип көрсөк, ар бир үйдө бүгүнкү күндө адамдын башына эле бир эле адамда 1-2 уюлдук телефондору бар да. Алар ошол айына керек болсо бирликтерди 500, керек болсо 1000ге чейин төлөгөн учурлар болот. Ал эми тарифтерди ошол эле энергияга эмне күчү жетпей калабы? Жок, күчү жетпей калат, анткени мындайда уюлдук телефон мисалы пенсионерлер көп колдонушпойт. Колдосо алар 100 эле 50 сом эле бир айда ошону кетиришет да. А электричествону көтөрсөк бул мындай абдан социалдык жактан жаман болот да. Ооба, сиз туура эле айтасыз. Бизде бай кишилер бар. Аларга дагы в принципе көтөрсө болот, Бирок анда квартираны мындай алып, квадратура менен санаш керек. Мисалы 100 квадратура болсо, ошолорго кичине кымбаттарып, анткени ал ушундай үйдү ала атпайбы, акчасы значит бар. Ошон үчүн аларга в принципе кылыш керек да. Бирок промышленность, өнөр жай жактан бул көтөргөнгө болбойт, менин оюмча. Демек сиз каршысыз. Мынакей бул мезгилге чейин эле ушул электр тармагындагы бир канча реформалар, ошонтой эле өзгөрүүлөрдү киргизүү келинген дагы жакында эле жыл башынан бери акылдуу эсептегичтер деген чыкты. Ошол акылдуу эсептегичтерди орнотуу менен электр энергиясын үнөмдөө жана ошондой эле кандайдыр бир пайдалуу жагдайлар келет деп айтылган эле. Бирок бүгүнкү күндө да ошого каршы ар кандай пикирлер айтылып келет. Эми анда дагы толкундоолор болгон. Эми акылдуу эсептегичтер болгондочу, эгерде тарифтерди көтөрүп жүргөндө бул элдин кайрадан ошол мурдагы эле режимдегилердей болуп кайрадан толкуп чыгуусуна шарт түзүп койбойбу? Мен ойлойм, сөзсүз түрдө элдер бул жанагындай чоң бийиктикте биз тиги бааны көтөрө турган болсок, анда элдер толкуп чыгышы мүмкүн. Биз болсо жанагы акылдуу эсептегич
деп атпайбызбы? Мынакей азыр бизде Север Электрде бир 20 000 тегерегинде ошондой счетчиктер койгон, дагы 100 миңден ашык да коюп атат. Бунун аркасы менен азыр ошо Север Электри башка Восток, Түштүк Электрге караганда бир топ азыр эмелерди, акчаларды алып келип атат да. Анткени уурдагандардын баардыгы тыйылып, ошол эсептегич аркылуу анан жана көзөмөлдөөчү контроллер деп коебузго, ошолордун санын кескин түрдө азайтышыбыз керек ошол менен бирге. Ошондо бизде туура саясат болот деп ойлойм да. Анда биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн убактысы аягына келип жетти. Студиябызга келип, маек бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Дагы келип туруңуздар. Сиз өзүңүз каршы болосузбу же кандай? Менин пикирим эмес, бул жерге сиздердин пикириңиздерди угууга чакырганбыз. Сиздин депутат программасы апта сайын ушул саатта түз эфирде чыгарылат. Амандыкта көрүшөлү.